үчүн анын формасын келтирип атабыз деген жоопту айтсак кандай болот? Туура эле, туура Келет. туура эмесми? Туура эмеспи? Албетте, биз ушуга чейин күнгө чейин маңызды таба албай атабыз. Ошол үчүн ар кайсы формаларга ишенип жүрөбүз. Тигинин формасын алып туруп башыбызга кийгизип алсак эле болду, акылдуу, анан өнүгүп кетебиз деп эле. Ушундай мифтер бүгүнкү чейин биздин коомдо жашап келатат да. Же мисалы тиги демократиялык институттар мояка куруп койсок эле Кыргызстан өнүгүп кетет дегендей эле бир Батыштын же Сингапурдун же дагы бирөөнүн системасын алып алсак эле жыргап кетебиз деген эле жүрөбүз да. Мына Алмаз байке, сиз мына методисттерди даярдайсыз, туурабы? Мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатабыз. Илгерки медкабинеттин кызматын, функциясын силер аткарып атасыңарбы ошондо? Жок, алар районалардын өзүндө. Кыскасы бүгүнкү күндө биздин маңызыбыз жок, ушуну моюнга ала алабызбы? Бүгүнкү күндө биздин учебниктерди мындай карап биздин методисттерибиз начар иштеп атканын көрүш үчүн илимпоз болуштун кереги жок, педагог болуштун кереги жок. Учебниктерди алып эле карап көрсө болот. Кандай преподдап туруп эле өтө татаалдап кетет. Мисалга айтып кетейин, кыргыз тили орус класстары үчүн кыргыз тилинин биринчи классынын кыргыз тили деген китебин эле алып көрсөңөр, укмуш, саламатсызбы, менин атым мындай дейт да, болду, дароо эле тиги баяндоого өтүп кетет. Топиктерге өтүп кетет. Анан үй бүлө момундай, анан эле сочинение жаз деп турат. Үй бүлөң жөнүндө айтып бер, анан тигинтип бер. Ушинтип тилди үйрөтүш мүмкүнбү? Ушу болобу? Анан албетте кыргыз тилин эч ким үйрөнбөйт. Айтор биздин методисттерибизде чоң кемчилик бар, туурабы? Билим берүүнүн сапатын айырмасы жок. Тиги советтик доорун кыласыңарбы, Кембриджди кыласыңарбы, STEM системасы, анын баары жакшы, бирок ошонун баары ишке ашып туруш үчүн ошол мугалимдердин үстүндө методисттер туура иштеш керек. Ошол методисттер билим берүүнүн сапатын ишке ашырып келген ар дайым. Бүгүнкү күндө ошонубуз алсырап турат. Ошону биз жазагыбыз келбейт, ошол жерге чукугубуз келбейт, себеби илимди таянгыбыз келбейт. Анан ошол маселени чукуп, ошо жарабызды ачып, ошону оңогон ордуна биз жөн эле бир реформаларды кылабыз. Ошо реформа аркылуу бир көйгөйүбүздү чечип коебуз деген акыбалда турабыз да. Менин көз карашым да ушундай.